Орусия Кыргызстандын окуу китептерине кандай доомат койду? 18 майда Москва шаарындагы Орусиянын аскердик тарыхый коомунда өткөн кыргыз-орус тарыхчыларынын эксперттик консультативдик кеңешинин жыйынында талаш-тартыш жаралды. Коммерсант басылмасы жазгандай, пикир келишпестиктин чыгышына орус тараптын Кыргызстандын тарых окуу китептеринен Орусияга карата колониализм терминин колдонуудан баш тартуу сунушу себеп болгон. Орусиянын Илимдер академиясынын Чыгыштануу институтунун илимий кызматкери Андрей Быков кыргыз окуу китептеринде СССРге болгон мамилеге нааразычылыгын айткан. Орус окуу китептеринде Советтер Союзунун улуулугу, көп улуттуулугу, Союзга кирген аймактардын өнүгүүсү чагылдырылган. Албетте, кыргыз окуу китептеринде бул четке кагылган эмес. Ошону менен катар эле баары жакшы болгон, бирок терс тараптары да көп болгон деген пикир камтылган деп билдирген Быков. Мындан сырткары ал кыргыз окуу китептеринде колониализм, колониялык саясат терминдери жаш муунга терс таасир этерин белгилеп, бул сөздөрдү администрация, административдик иш-чаралар деген аныктамалар менен алмаштыруу туура болоорун айткан. Буга Кыргызстандын Улуттук Илимдер академиясынын академиги, тарыхчы Абылабек Асанканов жооп кайтарып, колония сөзүнөн баш тартуу дээрлик мүмкүн эмес экенин айткан. Колониялык саясаттын 3 негизги белгиси өлкөнүн өз алдынча эместиги, анын табигый жана эмгек ресурстарынын колдонулушу жана колонизатордун пайдасына багытталган калктын жер которуусу. Мунун баары болгон фактылар, деп билдирген Асанканов. Жыйындагы талаш-тартыш Кыргызстанда дагы талкууланып жатат. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин бул маселеде өлкө өз позициясында бекем турушу керек деген пикирин Facebook баракчасына жазды. Профессор Абылабек Асанканов эң туура айтты. Алар өз тарыхын өздөрү каалагандай бурмалаганга акысы бар, бирок биздин тарыхыбызды бурмалап, кайрадан жазууга жол бербешибиз керек, деп жазды Чоротегин. Адабиятчы Венера Ахматова орус тарыхчыларынын дооматына эгемен мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү катары баалады. Дүйнөлүк геосаясаттын тарыхында колдонулган терминдер бар. Ал терминдер ойдон чыгарылып эле кабыл алына бербейт. Ар бир терминдин артында канча бир процесс жатат. Ошол процесстин так критерийлери болот. Ошого туура келсе анан аталат. Орусиянын кыргыздарга жасаган саясаты бардык жагынан колониализмдин чын белгилерине дал келет. Бул тарыхый чындык, деп жазды Ахматова Facebook баракчасына. Тарыхчы Амантур Жапаров Медиахабка колония терминин алмаштыруу менен тарыхты өзгөртүү мүмкүн эмес дейт. Бул дүйнөдө болгон окуя. Ошол Европа өлкөлөрүндө Португалия, Англия, Франция сыяктуу өлкөлөр башкаларды колония кылып, колонияга айлантып, анан ошондой эле болгон да. Анан биз аны бүгүнкү күнү колония деген сөздү башка терминге алмаштыргандан бирдеме өзгөрүп кетпейт да. Бул тарых, кызматташтык сөзсүз болуш керек. Мындай бир тең ата, бир жакшы мамиле кылап, бирөө үстөртөдөн карап, ылдый басынтып турбастан, бирөө же болбосо бирөө жогору карап, алардын көзүн карабастан, мындай бир тең ата, мындай равноправный деп коет го орус тилинде. Ошондой мамиле болуш керек, достук мамиле болуш керек. Жаш тарыхчы Искендер Батырбек уулу Кыргызстан өз тарыхын түзүүдө башка бирөөнү таарынтып алабыз же кимдир бирөөгө катуу тийип калат деген маселе турбашы керек дейт. Орто Азия, Борбор Азия документ боюнча колония болчу. Бул мындай спекуляция эмес. Это не манипуляция, не спекуляция. Это документ боюнча биз 1917 жылга чейин, февраль революция, октябрь революциясына чейин биз колония болуп келгенбиз. 50 жыл. Кылымдын жарымы 1967 жылдан баштап 1867 жылдан баштап 1917 жылга чейин. Туркестанское генерал-губернаторство, Туркестан генерал-губернатордугу документ боюнча, мамилеси боюнча колония, администрация боюнча колония. Поэтому бул мындай эч кандай тарыхый спекуляция эмес, бул тарыхый факт. Тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошевдин айтымында, орус окумуштуулары өздөрү Орус империясына карата колония терминин колдонуп келишкен. Бул жерде Россия баягы чоң держава катары өзүнүн таасирин көтөрүш катары айрым бир маселелерде мурунку өтүп кеткен тарыхты азыркы саясатка бурмалагысы келип атат да. Эң алгач ушу Кыргызстанга келген орус окумуштуулардын бири Семенов Тяншанский эмгегин карап көрсөңүз, ушул аймакты орус
мамлекеттер анын ийгиликтүү колонизациялап кылуу иши башталды деп сүйүнүү менен жазып атат. Эми ошол термин бүгүнкү Россиянын саясатына туура келбей калган үчүн алар бул терминден баш тартып административдик башкаруу же болбосо башкача формада айталы деп алар ошол тарыхый окуяны бүгүнкү саясатка байланыштыргысы келип аткан бул абдан туура эмес. Муну биздин кыргыз тарыхчылар да кабыл алышкан жок. Бул колонияны колония деп айтыш керек. Тарых илимдеринин доктору Гүлзада Абдалиева колониализм терминин кыргыз тарыхынан чийип салуу мүмкүн эмес экендигин билдирди. Россия империясы деле мына ошол эки терминди колдонуп жүргөн буга чейин. А эмне үчүн биз бүгүн 21-кылымда айтпашыбыз керек? Анткени тарых деген бул тактыкты сүйөт, фактыларга таянат. Биз ошол архивтерде, бул маалыматтар, ошондой эле тарыхый булактарда сакталып калган. Биз аны эч четке кага албайбыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул биз ошол мезгилди кандай болсо ошондо окушубуз керек. Ал терминди мына өздөрү колдонгон биз аны колдоно беришибиз керек деп ойлойм. Тарых боюнча Кыргыз-Орус эксперттик консультативдик кеңеши 2025 жылы Орусия президентинин алдындагы тарыхый агартуу боюнча ведомстволор аралык комиссиясынын төрагасы Владимир Мединский менен ошол учурдагы Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Марат Иманкулов кол койгон меморандумдун алкагында түзүлгөн. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Аты жөнүм Бекболот Сарыбаев. Саламатта калыңыздар.